Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар, амансыздарбы? Биз бүгүн Академическая метросундабыз. ОШТ чайканасы иштеп баштаганына 15-20 күн болуптур. Өзүбүздүн бир туугандар алып иштетип баштаптыр. Буга чейин башкалар иштетет экен эле, өзүбүздүн Жалал абадтан күчтүү поварларды атайын араң алып келдик дейт. Стажы жогору поварлар туугандар. Анан вау эте турган жаңылыктардын бири таксист агаларга дагы каймак менен борсок промокотиса келип жей бересиздер. Ушул жыл аягына чейин, декабрдын аягына чейин. Анан бүгүн Куран окутуп, бир чакан ихсан кылып аттыр. Дос туган тааныштарын чакырыпчы, жардамага дагы бизди чакырып калган экен. Анан келип сүйлөшсөк, агабыз айтты, сен подписчиктериңе дейт, 100 адамга дейт, 100 порция аш, салат менен, нан, чай менен бекер беребиз деди. Биринчи келген 100 адамга. Шарты кандай? Туугандар, шарты жооп жөнөкөй. 10 адамга таратасыздар, эми группага 10 адамга таратасыздар, келип көргөзөсүздөр. Мына промокотиса көргөзсөңүздөр, буйруса аш менен жанагы салат, нан, чайын жеп кетесиздер. Негизи уйгурский лагмандары, порцион аштары туугандар, негизи эле асар шашылыктары, самсалары, өзгөчө көп нерселер бар экен. Андыктан биз менен чогулуп тургуздар, тамак ичкен мекендештерден отзыв алып кенен реклама кылабыз. Метродон бери жолдудан видеонун аягына көргөзөм. Кеттик анда. Бир туугандар, ишкерге бул жактан киргенден кийин эле 140 адам бир учурда отуруп чай ичкенге мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бизди мына Элнура карындашыбыз күтүп алды. Элнура карындашыбыз экөөбүз колдон келишинче чалдырып берүүгө аракет кылабыз. Башында эле айтып коелуп, карындашыбыз бул жактан өсүп, бир аз тартынчагыраакмын деди, андыктан маани бербейсиздер. Эл менен амандашып баштай беребиз анда. Саламатсыздарбы, биздин урматтуу мекендештер. Сиздерди бүгүнкү биздин ОШТ чайканабыздын ачылышына кош келипсиздер. Баштадык. Посадочный место могу жерде бир 50-60 адам отурса болот экен бир учурда. Той маракелерди, Куран окутуу, сөйкө салуу, бардык жанагылар өткөрсө болот силерде. Бүт мероприятияларды өткөрүшүңүз болот. Бул жерде биздин эки кабинабыз бар. Бул жакта эки кабинабыз бар, бул жакта эки кабина. Бул жакта үчүнчүсү. Если кто желает, есть тут вот боз үйлөр бар. Бул эчин көрсөтпөй койсоңуз болот. Бул жака бир 7 адамдай отурса болот. 7-8 адамдай отурса болот, да. Ушундай боз үйлөрдүн бизде 3 бар. 3 бар экен, ооба. 7-8 адамдар батат. А если на стульчиках, то в принципе вот кому как нравится, да? Жакшы. Бул жагы чакан бар. Силерде өзгөчө поварлардын стажы көп экен да. Бул келгенде эле агабыз айтты. Негизичи асар шашлыктар дагы бар экен да, мына. Шковою. Бизде бүт шашлыктардын түрү бар. Наполеону дейт. Наполеоны, шашлыктардын там ассорти есть, на мангале, грибы на мангале. Ассорти 4 кишиге, 8 кишиге болот. 4 кишиге 2300 рубль болот. Болгону заказной дейм алар? Да, заказной эме кылса. 8 кишиге болгону 3200 рубль болот. Жакшы экен. Бул жерде өзүбүздүн сусундуктар бар. Өзүбүздүн Кыргызстандан алып келген, бул жерден көрсөңүздөр болот. Аябай жакшы экен. Торттор да айталык. Биздин тортторубуз бар. Өзүбүздүн кыргыз эжебиздер. Өткөтөр. Өзүбүздүн кыргыздар үйдө жасашат. Да, өздөрү эме кылышат, адал кылышат. Өзгөчө нандары мына тандырда ушул жерден агаларыбыз өздөрү жабышат экен. Баасы канча мына шеф? 55-тенби? 55-тен. Ысык тандырдан чыккан нанды жейсиздер туугандар, мынакей. Ысык духовкага ысытылат булар. Анан өзгөчө бул чайканадан пышырылган тамактарды сиздерге көргөзөлүп атайын чыгарды. Ошондон көргөзөлүп, мына. Бул жакта мен азыр айтып коеюн эле. 10 адамга таратып туруп эле, биринчи келген 100 адамга бериле турган аш, салат, нан, чай мына бул жерде турат.
Аш мынакей туугандар, өзүбүздүн өзгөнүн күрүчүнөн бышырылган аш болот. Салаты менен, анан бир чайнек чай, жартынан туугандар. Биринчи келген 100 адамга шарты 10 адамга таратып эле келе бересиздер. Баштай бер. Вот, как он сказал, биринчи келген 100 адамдарга бир порция плов салаты менен бесплатно болот. А также Самсалар бар. бир айдын ичинде вот Бир ай таксистерге бир айдын ичинде келсе, ушундай болсо каймагы менен келишсе бесплатно беребиз. бир ай бою бул дегенибиз ушул жылдын аягына чейин болот туугандар. Эгер жөн эле келип ушул каймак менен борсок жейм десеңиздер, баасы канча болот? Баасы өздөрүнө келип эме кылса 180ден болот. 180 да. Борсоктун Килограммы канча экен? килограммы 500 рубль болот. Если көп адам болсо, там Заказ берсе. болот. Мына балыкты баасын айталычы мына, капчы досум. Караңыздарчы. Чилекей дагы зат го бул. Бул канча килограмм болот ушунда? Бул жакта биздин форель, дарада. Бул дарада деген. Бул дарада. Бул кусковой 600 рубльдан болот. А форель килограмм 2300 рубль болот. Бул азыр 1 килограммбы же кандай бул? Килограмм. Жакшы экен. Көзө самсанын баасы кандай экен? Кардашым экөөбүз жазып алып айтты азыр, мына түшүнгөндөр түшүндү, колдон келишинче тарта баштагандар. Көзө самсалары бар. Баасы кандай экен? 250 болуш керек азыр. Көзө самсанын баасы канча? Азыр. Ошо 250 ошондой кылып тартып жүргөнбүз негизи. Бычагы болсо жакшы болот деп, бычак азыр туруп бычак сураykычы. Сурап коймойнбу? Бычак. Алып келиңерчи, көргөзөлүк ичинде эмнелери бар? Казысы, бөдөнөнүн жумурткасы кошулуп негизи жанагы болот эле да. 280ден экен. 280ден. Бычакты бериңерчи. Бул эми ханский самса деди, бунун баасы 120дан деп айтышты. Өздөрү ушул жерден жаап сатышат экен. Ичинде тандырлары бар экен туугандар. Мына жакындан келген досум көргөзөлүк. Бисмилла. Буну негизи мындай кылып атса дагы болот негизи туугандар. Дагылчы. Бычак менен деле атса болот. Эми түрү көп да эми. Түрү көп. Мына о. Жаман ысык кой булай. Мына. Казы, чучукпу эми. Ичи толтура. Эт туугандар мынакей. Баасы 280 дедиби? 280. Бирок эти көп экен. Тоёсун да, бир адам тоёсун. Туугандар мына ушундай. Эми мына стажы жогору деген оор агаларыбызга сөз берелик. Агаларыбыз экөөбүздөн сүйлөсүн. Биз менен чогулуп туруңуздар алыстабай. Assalomu alaykum tug'anlar, kelgilar. Bizni Osh City chayxonamizga asti kilogramm 2600 dan maraka Xudoy eksan bardigi bo'ladi. Kelgilar mana qo'shorpalar bor, qozonlarimiz bor, barcha uslubalar bor. Dayar bardigi. Vaqt açık çüçükleri var, bardigi shakarabtari içinde polni 2600 dan çay, nan bardigi. Kelgilar tug'anlar. Mana shashliklarimiz bor, bizlarimiz mana mol go'shti, qo'y go'shti, halol go'shtlarga, yosh qo'zini go'shtlari bor. Liboy turida jasab beramiz. Биздин кыргыз балдарыбыз, досторубуз ачты мына Osh City деген кафени, чайханасы. Блюдалар эң сонун, эти прям мощно бышып калган да. Любой нарезка кыргызча чучугу дейсиңби, козу гриль дейсиңби бүт бар экен. Келиңиз, абдан сонун место экен. Биз бүгүн биринчи жолу чайхана Osh City'ге келип отурабыз. Өнүгүү комьюнити, Москвадагы кыргыз айымдардын комьюнитиси менен келип тамактанып отурабыз. Бизге абдан тамактар жакты, атмосфера дагы жакты, обслуживание абдан сонун экен. Бизди аябай сонун тосуп алышты. Өзүбүздүн мекендештерибизди колдойлук. Бир сом болсо дагы андан көрөк өзүбүздүн мекендештерибизге келип тамак аш жеп кетип турайлык. Москва жеринде кызмат кылып иштеп жүргөн кыргыз бир туугандар. Ушул бир тууган иним ушул жерде чайхана ачып, чайхана иштетип атат. Тамактар өтө даамдуу экен. Келип тамактанып, сыйлуу коногубуз болуп кеттилер. Assalomu alaykum, hurmatli jergeçler. Mına bugün жақсы bir geçkendiklerin daha bir günü olarak septelet. Sebep bizim Erlan degen işlerimiz. Mına Metro Akademisi'de
кыргыздар үчүн жакшынакай дагы бир Ош Сити деген чайканасын ачтыр. Ушул жерге бүгүн чай берип элден бата алайын дегенде ушул жерге келип мына бүт кыргыз эли келип берген чай ичип азыр сонун тилектерди айтып атабыз. Келип ушул жерден эс алып, ар кандай мероприятиялар, той тамашаларды өткөрсөңөр болот, коллективдер менен чай ичип кетсеңер болот. Бул жерде мына кыргыздык улуттук шарттык боз үйлөрү бар, кабиналары бар экен, жакшы, тамак аштары жакшы, Кудайга шүгүр. Эрлан инибизге, коллективине ийгилик каалайбыз. Тапкандарына Кудайым береке берсин, үй бүлөсү менен тынччылыкта болсун. Деги эле кыргыз эли, кыргыз журту аманчылыкта болойлу. Мына Москвада иштеп аткан баарыбызга ишибизге ийгилик болсун, ушундай сонун жагдайга келип, даам татып, көңүл ачып, жакшы күндөрдү өткөзгөнгө Аллахым насип эткилсин. Рахмат чоң. Ушундай мекендештер, ар дайым биримдикте ынтымакта жүрө берелик. Көрдүңүздөр, келген бир туугандардан ыраазычылык айтып, бата дуасын беришти. Стажы жогору агаларыбыздан да бир эки сөз алып бердик. Шашлыктар өзгөчө экен, көзө самсалары, анан аштары дагы өзгөчө экен. Заказ берип келип жеп туруңуздар. Кабиналары мына боз үйлөрүндө, кыргыз үйлөрүндө отуруп демекчи. Негизи Куран окутуу, сөйкө салуу жана башка нерселер өткөрсөңүздөр, өзгөчө менин атымдан келгендерге арзандатуу болот. Чалып, байланышып, заранее заказ берип, аш-баш жеп туруңуздар. Дагы эмне дейбиз? Промокод ИСА. Жанагы такси агаларым келип биринчи эле отурганда промокод ИСА деп айткан болсоңуздар, каймагы борсогу менен бекер берилет. Бир ай бою ошол декабрь айы ичи, ошол жыл аягына чейин берилет. Андан кийин ашты дагы айткандай, жарты наны менен бир порция ашы, салаты, чай менен биринчи келген 100 адамга. Шарты жанагы эле ошол 10 адамга таратасыздар, промокод ИСА деп келип көргөзөсүздөр, берет туугандар. Андыктан биримдик ынтымакта жүрө берелик. Кемчиликтер болсо кечирип коесуздар, акыркы сөзүң болсо сүйлөп койсоң болот, кардашым. Вот все, что было, мы вам рассказали, показали. Здесь очень вкусно. Здесь наши земляки, кыргызы это открыли, поэтому наши двери всегда открыты. Мы вас ждем. Все, всего доброго. Ийгиликтер каалайбыз, майлуу сүт болсун чайканасы. Метродон бери анда жолду көргөзүп коеюн. Чогултуңуздар биз менен. Метро Академическаянын 6-выходунан чыгып эле бир 300 метр басканда, солду караганда сиздер чайканага жеткен болосуздар. Анда эмесе биз менен чогултуңуздар. Метродон бир 3,5-4 мүнөт жол экен. Жүрүңүздөр анда. Мекендештер, мына ушул светофорго келип, кааласаңыздар мына адам турган жерден бул жакка карай түшсөңүздөр дагы болот. Кааласаңыздар мына зданиянын мо жерине кирип барсаңыздар дагы болот мекендештер. Мен сиздерге кыскача жолду көргөзөйүн, мындайынан кирип эле. Мекендештер, айтылуу чайханага жетип келдик. Чайхана бул жерде көрүнүп турат. Пятерочка, Wildberries, Хост товар дейт, мына ушул торговый центрде көп нерсе бар экен. Парковкалар мына кенен кое бересиздер. Эгер бул жерге машина толуп калган болсо, мына бул жагы дагы аябай кенен парковка. Бул жагдан бекер эптеп коюп, келип, чай-пай ичип, поддержка кылып туруңуздар. Дагы бир жолу айтып коеюн, иште убактысын эртең 9-дан түнкү 1ге чейин кызмат көргөзөт. Заказной аштар, заказной тамактардан заказ берип, кенен дос тааныштар менен чай ичкенче келип, тууган отуруштарды өткөрүп, чай ичип турсаңыздар болот экен. Анан ар дайым Кудай эле биздин Telegram каналы, ошол жактан бири-бирине жардам беришип, ссылкаларды жөнөтүшүп, жумуштарды табышып, мекендештер бири-бири менен сүйлөшүп турат. Андыктан Telegram каналга дагы катталып коюңуздар. Ссылка комментарияда турат. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.